Азыр биз Дастан экөөбүз Кадамжай районуна бара жаткан кезибиз. Кадамжай районунун Охна айылындагы Охна гимназия орто мектебиндеги бир экинчи В классынын жетекчиси мугалими Кыланова Сайра эжекени тамашага салып коюубузду Нагима сиңдиси суранган. Алло, Сайра Кыланова, сизби? Мен. Саламатсызбы? Мен атым Сатыбалдиев Өмүр. Билим берүү министрлигинен чалып эле. Эжеке, сиз 6 апрель күнү саат 1:30-дан 2:30 чейин мектепке кечигип келген экенсиз, 6 апрель күнү саат 13:30-дан 14:30-га чейин мектепке кечигип келипсиз. 2, 3, 4, 5, 6. Жок, мен кечикпеймин. Кечигипсиз. Анткени биз ар бир мектептерге камераларды орнотконбуз Билим берүү министрлигинен. Ал камералардан баарысы даны көрүнүп турат. Ошол эле учурда сиздин классыңыз дагы буну тастыктады. Ошол боюнча азыр мектебиңизде дагы бир нече мугалимдер ызы чуу жараттык. Эмнеге Сайра эже кечигип келет дагы, биз кечиксек болбойт деген. 6 апрель күнү жок, биз кечикпедим эле. Кечигип келипсиз, бул тастыкталган. Эми ошол айылыңызды жуушуңуз керек болуп атат. Кантип жуам эми? Сабакка күндө саат эртең канчада барасыз? Сабак канчада башталат? Мен 1:30-да сабак башталса, 12:30-да үйдөн чыгып барамын. Эми мындан кийин саат 10-да бара турган болдуңуз. Бир жума. Боп. Бир жума камерадан баарысы текшерилет, саат 10-да барасыз, катталасыз. Андан кийин ошондон кийин айыбыңыз жуулат дагы мектеп алдында баардысынан көзөмөлдөн өтөсүз. Болду. Майы. Ошол менен бирге эле эже. Сайра эже. Азыр үйдөсүзбү? Ооба. Мындай кылыңызчы. Азыр дагы Билим берүү министрлигинин атайын ролиги кетип атат Ынтымак телеканалынан. Ошондо бир көрсөңүз, ал жерден дагы жаңы мугалимдерге атайын мыйзамдар чыгарылган. Ошоларды дагы көрүп билсеңиз болот. Азыр коюңуз мынакей. Телефонду өчүрбөй туруп бериңиз. Телефонду өчүрбөй туруп коюңуз. Жок, мен үйгө кирем, эшиктен да. Бат кириңиз, болуңуз. Боптур. Аны келмейді, ешікті сыртта жүрет едім. Не, мал қарап аттыңыз біле? Ошо ешікті жүрет едім. Тоба кызым, мен ич, балдар тұтыштар айтыдан айылды. Эми биз дагы атайлабадык да, камерадан баарысы даны көрүнүп калып атпайбы эже? Канча минут кечиккен экен? 6 апрель күнү 1 саатка кечиккен экенсиз. Бир саат мен кечикпеймин. Саат 1:30-дан 2:30-га чейинки саат аралыктай. Экинчи класс 1 саат кечиксек болот. Ооба. Билебиз эжеке, 2 В класска сабак бересиз. Класс жетекчисиз. Баарысын билебиз. Келиңиз. Койдуңузбу, үйгө жеттиңизби? Мана кирип кетем. Кириң. Болуңуз батыраак, ролик бүтөйүн деп калды окшойт. Койдуңузбу? Мана. Тез. Отурма кал. Азыр мана. Азыр мана. Антенна не иштейт. Отурма кал. Алып мана. Болду. Койдуңуз, Мана? Сайра эжеке, саламатсызбы? Кызматыңыз менен эжеке. Сайра эжеке, албетте кечирим сурайбыз, сизди бир аз болсо коркутуп койдук окшойт, ошентсе. Сайра эжеке, сизди болсо Тамашага салып коюуну сиңдиңиз Нагима суранган болчу. Нагиманын өтүнүчүн аткаранга аракет жасадык.
Кандай сезимдер болду эжеке? Ишенип алдыңыз окшойт, Мен силерге ошо кет калыптын да. Сааттан кет калам деп өзүм слоо берип. Макул эжеке, рахмат. Жакшы жүрүңүз. Кечикпеңиз bundan кийин сабакка. Ишиңизге ийгилик, кечиксеңиз ушинтип биз ТВдан чыгарып калабыз. Албетте, мынакей, эжекебиздин пейлиңизди караңыздарчы. Ушунчалык бир жөнөкөй болгондуктан ушунча тамаша салып атсак дагы өзгөчө мындай өзүн алдырбады да. Ушунчалык Аябай жөнөкөйлүгүнөн ишенич менен, жазбады. жоопкерчилик менен, ошентип аябай жүгүрүп барып, мына телевизор жандыргандар аябай мага жакты. Сонун эжеке экенсиз, ар дайым бар болуңуз, ишиңизге ийгилик.